Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» аттуу романынын 8 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 4-сул. Рамазановдун ой-пикирине вице-президент Султан Шаменов ичинен анча ынана бербей, тоголук арызда жазылгандай, Молдоев жакын жолдошу болгону үчүн гана өзүнүн орун басарлыгына анын кандидатурасын коюп атат го деген ойго келди. Бирок жакында эле түркологдордун бүткүл союздук конференциясында Молдоевдин чыгып сүйлөгөн сөзүн угуп, ичинен ага кыйла ыраазы болуп калган эле. Айрыкча анын Октябрь революциясынан кийин СССРде жашаган түрк элдеринин тили, адабияты жана тарыхы жаңы этапта өнүгүшү жөнүндөгү талдоосу анын көңүлүн буруп, бирок бул ой санаасы кеңири бул жигиттин илимий даражасы жок экенине өкүнүп, ошонун эртеси эле Рамазановдон ал жөнүндө телефон аркылуу кызыгып сураган эле. Рамазанов Молдоевдин көп окуп, көп билерин, ар бир нерсеге өзүнүн жеке көз карашы бар экенин, бирок илимий даражага же жогорку кызматка такыр кызыкпаганын, ал эми адам катары, кызматкер катары, коммунист катары калыстыкты издеген аябай чынчыл экенин айтып берген эле. Султан Шаменов анын сөзүн муюп угуп, мындай кызматкерлерди көз жаздымда калтырбоо керек экенин айтып, анын бүлөсүнөн алган маянасына чейин сураган болчу. Рамазанов ага болгонун болгондой айтып, Шаменовдун ага көңүлү түшүп турган учурунан пайдаланып, Молдоевдин орун басарлыкка ылайык экенин айта кеткен эле. Рамазановдун бул оюна ал макул болуп, атүгүл ынап, бирок бул ишти бир эле ал чече албасын ачык айтып, маселени кийинкиге калтырып койгон. Мына эми азыр арадан бир жума өтпөй Молдоев жөнүндө сурабай, негедир Камчы Суртаев аны кызыктырып калганы Аргенди ар кыл ойго салды. Камчы Суртаев ким? Балта Суртаевдин иниси. Агасындай эле бул да Атабакеевдин камчы чабары. Эки сөздү бириктирип илимий ой жүргүзө албаган неме ондогон китептерден машак терип, эптеп диссертация жактап, анан да Бакеев менен Төкөлдөшевди мактап макала жазып чыгаруу үчүн көшөрү редакциялардын тынчын алып жүргөн неме. Кызматка өз убагында келип, өз убагында кетет. Оозунан ашык сөз укпайсың. Илимпоз катары өзүнүн пикирин бирөөгө күйүп жанып түшүндүрүп, же бирөөнүкүн түшүнүү үчүн жан талаша көңүл дүрбөлөңү түшүп аткан кызуу учурун көрбөйсүң. Агасы Балта одоно, чорт мүнөз болсо, бул жылма, чач тарачтан чачын зымырата тегиз алдырып, бир да сөксүйгөн ашык чаталы жок. Көйнөгүнө жараша галстук, галстугуна жараша күрмө кийип, бир көргөнгө өтө дыккат, өтө сыпа. Басышы өзүнө ишенимдүү, кандай шартта болбосун атүгүл майрам учурунда жоро жолдошу менен баккашакка түшүп, ичип жеп аткан куунак кезинде да көкүрөк ачып толкундап кетпеген неме. Зымырап, кээде кабак кашын бүркөп, аны анча билбеген кишилер үчүн нары сүрдүү, нары каадалуу көрүнүп кетери бар. Агасы Балта Суртаев чындык, калыстык деген сөздөрдү ооз жүзүндө кээде деле түтөп сүйлөп, бирок иш жүзүндө же кимдир бирөөнүн тагдыры ортого түшүп, анын тагдырын чечүү учуруна келгенде өзүнүн жогору кызматта тургандын ою тигиге оңбу же солбу, ошону дароо биле коюп, эгер анын ою тигиге жаман болсо, анда күнөөлүүнүн жакшы жактарын көрсө көрмөксөн, билсе билмексен болуп, иштин ак карасын таразалап, баам койбой эле күнөөлүүнүн үстүнө бензин куюп, аны шарт өрттөп ийүүгө ачык чыкса, иниси Камчы Суртаев андай эмес. Өтө астейдил, адам түгүл айбандын көңүлүн ооруткусу келбегенсип, кай жерде жүрбөсүн, кай жерде болбосун шырп алдырбай, нары сыпа, нары жымжырт. Аны мына ушундай бир мүнөз, нары майын жүрүш турушунан улам, алгачкы учурлары Рамазанов муну сыртынан жактырып, агасынан иниси төөлгөйдү экен го деп ойлоп, анан калса бир сырдуу неме ишке так, кишилерге калыс келчү эле деп. Рамазанов ал кезде директордун орун басары эле. Бошой калган бөлүм башчынын ордуна утурумдук ИО кылып,
приказ берсе, эртеси эле тиги мурунку бөлүм башчынын бош үстөлүн сыртка сүйрөп салып, өзүнүн үстөлүн анын ордуна коюп, бакыйып төргө отуруп алышы Аргенге эмес, коллективге да жакпай калган. ИО болгон соң азырынча өз ордунда эле отура бергени анча деле зор акылды талап кылбайт эмеспи? Демек ал акырын, сыпа, кийимди чертип кийип, үстү башы таза жүргөнү менен ичине мылжыйып, өз алына карабай көкүрөгү көктө, маданияты тайыз, тегерегине, айрыкча адеп маселесине апкөй баам жибере албаган акылы майым бар неме? Кыйын сынган кыз тойдо оосуруп койгондой, өзүнүн ким, кандай экени ушуга чейин өтө жабык кармаган ал ошентип болбогон жерден бир сыр алдырып койгон. Көп узабай эле ал башкарган бөлүмдө даярдалган макалалардан идеялык ката кетип, эскертүү жазасын алып калды. Эскертүүнүн эсеси али суу электеле идеялык ката дагы кайталанды. Директор ал кезде Тбилисиде бүткүл союздук илимий практикалык конференцияда жүргөн болчу. Арген Камчы Суртаевди ИОлуктан алып, мурунку ордуна коюп, анын ордуна ишке күйүп жанган аябай чыйрак Айгүл Давлетованы койду. Ошентип Камчы Суртаев Пушкиндин жомогундагы кемпирдин эски тепшисине окшоп, үстөлүн кайра мурунку ордуна сүйрөп кетүүгө аргасыз болду. Бирок жыл өтпөй ал башка бөлүмгө ИО эмес, түз эле башчы болуп бекип келди. Бардык ишти дайыма таразадай так тарта билген директор ушул Камчы Суртаевге калганда негедир ушул зор калыстыгынан тайып калганын Арген ойлонуп биле албай койду. Эмне үчүн, эмне себепте мындай болуп кеткенин Арген такыр түшүнө албай жүрдү. Же балким агасы Балта Суртаевди карылыкка чыгаар учуруна карабай, кызматтан четтетип салганы үчүн инисине саал жумшап, ага жардам кылгысы келип жүрөбү? Же башка бир себептери барбы? Ким билсин? Кыскасы, Камчы Суртаев бөлүм башчы болуп келери менен эле Аргенге ал «Мына, көрүп ал» деген демөөр менен кээ чогулуштарда ага саал кырк көрсөткөн сөздөрдүн башын буйгадан чыгара коюп, ал эми мурун ушул эле бөлүмдүн катардагы кызматкерлери менен түшкү түштөнүү учурунда алар менен бирге тамактанып, бирге басып жүрсө, азыр аларга кошулбай, мамилеси, каш-кабагы, сөзү тез өзгөрүп, айрыкча өзүнчө кабинет алып отурганда айылдан туугандары же шаардан эле дос жоролору келип калса, кол алдындагы 3-4 кызматкери ага керек болбосо деле аларды өзүнө чакырып алып, зымырай буйрук берип, аяк буякка жумшай баштайт. Мына ошондон кийин телефон чыр этери менен тиги же бул кызматкер трубканы алып, мага келип кетчи деген Камчынын сыпа үнүн угаары менен болду Камчынын кабинетинде азыр анын же тууганы же досу отурат. Алардын көзүнчө эми кайдагы бир нерселерди айтып, ою келген тарапка жумшайт деп желкесин кашый анын кабинетине жөнөгөндө, беркилер санын чаап каткыра күлүп калышат. Мына ушундай кызматкерди Султан Шаменов азыр директордун орун басарлыгына ыраа көрүп, Молдоевду кое туруп, Суртаевди кепке алып, ошону ылайык көрүп туруп алышы Аргенди кыйын шартка такап койду. Ал андай эмес, мындай деп же ачыгын айта албай, аябай буулуп турду. Анан калса Арген азыр ушул Султан Шаменовичке да анча ишене бербей, тоголок кат жазгандарды балким ушул киши билип жүрбөсүн деп ойлоду. Анткени автору эмдигиче белгисиз. Ошол катта Камчы Суртаевди директордун орун басарлыгына коюу маселеси айтылган эле. Айтмакчы, ошол каттын авторлору эмгиче белгисиз бойдон калып отурат. Жигит алынын пикирин эске алып, иликтөө ишин өтүнүп, ал катты Ички иштер министерствосуна же Эсенаман Абышкаевге көрсөтпөдү. Ал жөнүндө айтпады. Чуу чыгарбай, эч кимге билгизбей туруп, аларды өзү иликтеп, өзү тапмак болгон. Бирок алар оңойлук менен таптыргыдай эмес. Баары эле аны жылмая тиктеп, ысыгына күйүп, суугуна тоңуп берчүдөй ызаат менен мамиле жасап жүрбөйбү? Эч бир факты күбөсү жок туруп, кантип муну силер жаздыңар деп өзүнүн шекшүү ою менен өңгөнү, Айталык Төкөлдөшев менен Балта Суртаевди же өзүнүн эле кол алдында иштеп аткан Камчы Суртаевди күнөөгө жыгалат. Кантип алардын мойнуна кое алат? Алар бизди ушинтип мазакка кылды деп кайра тийиштүү жерге арызданып ийсе, иш ого бетер ырбайбы? Өзү осол болуп жарылган жагачтай кайра өзү бүлүнүп сынып калбайбы?
деги директор болуп дайындалганына Арген анча деле кубана берген эмес. Төкөлдөшевдин учурунда аябай кедерине кеткен институттун иш багыты, айрыкча кадрлар маселесине чейинки карама-каршылыктар бир багыт алып, бир жолго түшө элек учур эле. Тоголук арызчылардын өктөн буйругу жана аларды иликтеп табуу бир түйшүк болсо, институттун ички абалы ага 2 түйшүк болуп, анын үстүнө директор болуп дайындалгандан кийин иштин майдасынан чоңуна чейин өзү билип, өзү башкарбай, окумуштуулук зоболосу бар өңгөлөр башкарыша баштаганы Аргенге тоскоол гана болду. Ишенип директорлукту бергенден кийин ар ким өз оюн, өз колун ишке сала бербей, тоскоол кылбай, ишенген кишини өз оюна коюш керек эле да дейчү өзүнчө. Ошондон уламго ансыз эле аз уктап, көп иштеп, көп окуп, катуу түйшүктө, катуу чарчап жүргөн ал бара-бара тез жинденип, өзүнө өзү башкара албай калган учурлары байкала калчу болду. Кээде кызматтан чарчап, капаланып кайтканынан улам учурдун терс көрүнүштөрүнө өзүнүн көз караштары туура экенин, өзүн ишендириш үчүн иш бөлмөсүнө бекинип, диванга жатып алып Ленинди окучу. Маркс менен Ленинди ал студент кезинен эле көп окучу. Азыр турмушка арылып, мына ошол турмуш жолунан ар кандай карама-каршылыктар, тоскоолдор учурай баштаган сайын ал кайра баштан аларды көп окучу болду. Алардын эмгегинен кандайдыр бир жол, жооп, жардам издечү. Албетте, мен сизди түшүнүп жатам, деди Султан Шаменович. Бирок директордун орун басарлыгынын ордун ээлеген киши илимдин доктору болбосо да жок дегенде илимдин кандидаты болушу керек. Молдоевдин ким жана кандай экенин мага караганда сиз жакшы билесиз. Ошон үчүн пикириңизди эске алабыз. Анткени ал кадрлар менен биз эмес, сиз иштешесиз. Бирок бизге түшүп аткан кээ бир сигналдардан улам айрыкча кадрларды тандоо маселеси боюнча түзмө-түз кийлигишүүгө туура келип атат. Султан Шаменович, деп Арген бул ирет оюн ачык айтууга өттү. Ишти оңо, өзүңүз айткандай биринчи иретте кадрларды туура жайгаштыруу маселесине байланыштуу. Анткени ал кадрлар менен баардан мурда тиги сырттан туруп сигнал бергендер эмес. Мына мен иштешем. Ошон үчүн айрыкча кадрларды жайгаштыруу жана тандоо маселесин өз оюма коюңуздар. Өзүңүз билесиз, Султан Шаменович, сырттан көбүрөөк кирише баштаганда кээде иштин пайдасына эмес, зыянына чечилип калат. Ал эми мынчалык ишенип, бир институтту берген соң аягына чейин мага ишениңиздер. А эгер андай болбосо, анда азыр эле арыз жазып берейин. Чынын айтайын, иштей албайм. Анын бул оюн Шаменов баш ийкеп кубаттап укканы менен Рамазановдун сөздөрү ага кыйла текебердүү угулду. Өз оюма койгула. Эгер койбосоңор азыр арыз жазып кетем деп бул жаш директор эмитен эле коркута баштаган го. Эмитен өзүн өзү билип, өтүгүн төргөй эле баштаган экен, деп ойлоду. Биздин айткан ой пикир ишиңизге жолтоо боло баштаган го анда. Андай эмес, Султан Шаменович. Өзүңүз билесиз, жаңы институт катары бизди Борбордук комитет баардык жагынан колдоп, штат маселесинен типографияга чейин керектүү шартты бүт-бүт түзүп берди. Эмне керек болсо тартынбай айткыла деп Эсен-Аман Абышкаевич улук башын кичүү кылып, өзү бизге телефон чалып турат. Бирок кадрлар маселесине алар түзмө-түз киришкен жок. Султан Шаменов колундагы калемин акырын үстөл четине ыргыткан болду. Анда биз да киришпешибиз керек экен да. Андай оюм жок. Тескерисинче түздөн-түз кийлигишүү, Султан Шаменович, сиздин милдетиңиз. Ишеним кылып институтту бергенден кийин өз оюма, өз эркиме койгула дегеним кадрларды тандоо боюнча. Мисалы дагы айтайын, орун басарлыкка Камчы Суртаевдин кандидатурасы туура эмес. Себеби билими, жөндөмү, уюштуруучулугу эле эмес, коллективдеги ээлеген кадыр баркы да анча үлгү болоорлук эмес. Өзүнүн бөлүмүндөгү 3-4 кызматкери менен жалпы тил таба албай жүрөт. Анын үстүнө ал өтө кылдат жана астейдил. А мындай кишилер, өзүңүз билесиз, жарытып маселе чечпейт. Алы жеткенин чок түшүрүп, алы жетпегенин көзүн карап тура берет. Натыйжада иш аксайт, коллективдин ыркы бузулат.
Бул сөзгө Шаменов ичинен кыйла ынангансып, Аргенге болгон мамилеси кайра оңоло баштады. Илимий чөйрөдө Султан Шаменов эч кимге залалы жок. Эгер бирөө анын көңүлүн оорутууга барса, ал андайга барбай, түйүнү өтө чие чатакты да чуу көтөрбөй. Тигиниси же мунусу күнөөсүн мойнуна алган учурда да биринен экинчисин кемсинип, же чоңсунуп калбагандай кылып, маселени астейдил нары кылдат чечип кое турган. Илимпоз катары өзүнө эле эмес, башкага да талабы өтө катуу эле. Бирок анын бир чекили жаш кезинен илимге баш байчасы менен кирип, колуна тийгенди ылгабай казып окуса, улгайган сайын ошо жанкечти аракетин, умтулуусун ого бетер күчөтүп, өнүктүрүүнүн ордуна кайра жыл өткөн сайын курагына жараша сууп, бир деңгээлинде калган окумуштуулардын катарына кире турган. Анын үстүнө жаш кезинде тиши өтсө өтпөсө да колуна киргенин канчалык кажалап окуганы менен баары бир кезинде каныга билим ала алган эмес. Анткени согушка чейин койчу болуп жүрүп, 11 жашынан мектепке барат. Андан кийин согуштан кийинки ачарчылык, ушунун баары жашынан жакшы билим алууга жолтоо болот. Ошон үчүн айрыкча анын улгайган курагында сөзүнөн, илимий иштеринен, атүгүл басыгынан бүгүнкү күндүн терең билимдүү илимпозу байкалчу эмес. Учурдун талабы менен боло албаган мына ушул илимий бөксөлүктөнбү, же улгайып бараткандыктанбы, өтө эле пенделик кылып, ар кыл сөзгө тез ишенчү, кээлерине ишенип эле эмес, артынан ээрчип кетчү. Камчы Суртаевдин кандидатурасын карманып туруп алышы мына ошол ээрчимелигинен го. Болду болбоду ал жөнүндө кайсы бир белдүү неме аябай ишендире шыбырап койгонго, деп ойлоду Арген. Болуптур. Камчы Суртаев жөнүндөгү маселени кое туралы. Эмне үчүн түрмөгө жана соолуктургуч жайга түшүп келген кишилерди кызматка алып жатасыз? Бизге жана биздин институтка Мукталы Учуров сыяктуу илимпоздор аябай керек го деп ойлойм. Шаменовдун иреңи мелпее сууду. Башка калып, эми ушу Учуровду жактай баштадыңызбы? Арген унчукпай калды. Мына, кайра эле, эр болсоң түшүндүрүп көр деп ойлоду. Шаменов кесе сүйлөдү. Ойлонуңуз, бул жөндө дагы сүйлөшөбүз. Бүттү. Арген анын кабинетинен чыгып кетти. Жолдо келатып ойго муюду. Кызык, мен көрүп билип турган бүгүнкү терс көрүнүштөрдү Шаменов көрүп билбей турабы? Баарын көрүп, билип, баарына акылы жетип турат. Бирок андай эмес, мындай деп адатка айланып бараткан азыркы жаман жосундарды ашкерелеп, ачык айтып, ак сүйлөп чыгып баш ооруткусу келбейт. Мезгилден артта калып баратканыбызды көрүп, билип туруп, бирок биз кыйратып атабыз деп көкүрөк ургандардын катарына кирип алып, отурундук ээлеген кызматына гана ыраазы болуп, күн көрүп жашап келет. Мейли жашай берсин дейли. Бирок өзүн өзү сындабай, сындаганды баса калбай, адаты эртеби кечпи бизди болбосо бизден кийинки муундарыбызды жарга такарын ал ойлойт бекен? Муну да ойлойт. Бирок мен өлгөндөн кийин маадемектен топон суу каптасын дегендердин катарына кирет. Атаңдын көрү ай. Ушундай маанидеги ойлорун Султан Шаменовичтин кадыр баркына, ээлеген ордуна карабай айтып алса болор эле. Бирок кантип айта алат? Минтип айтууга кызмат абалы эле эмес, адамдык абийири да жол бербейт. Капырай, баарынан да орун басарлыкка Камчы Суртаевдин кандидатурасын ылайык көрүп аткан эмнеси? Ортодо кандайдыр бир чие түйүн бар сыяктанат. Же тугулук арызчылар менен Султан Шаменовдун байланышы барбы? Андай болушу мүмкүн эмес. Шаменов андайга барбайт го. Жөн гана ал орун басарлык орунга илимий даражасы бар. Болгондо да ошол институтта мурунтан иштеген кишини ылайык көрүп атат чамасы. Анын үстүнө кимдир бирөө Камчынын кандидатурасына катуу киришип аткансыйт. Эгер күч менен аны орун басарлыкка алып келишсе, анын директорлуктан бошотууга арыз жазып берип, бөлүм башчы болуп иштөө 10 эсе ийги. Ойлонуп отуруп бир жыйынтыкка келди. Эсен-аман Абышкаевке барып болгондой айтып бермек болду. Эсен-аман Абышкаев төр үстөлүнөн туруп келип, Рамазановго элпек кол берип жайдары тосту. Ал жайды кыска сурашып, дароо ток этер сөзгө өтүштү. Белгисиз автордун аны үйүнө дейре ага чагымчылык кылып жазган катынан башканы бүт айтып берди Арген. Абышкаев Абдулла жылмайды. Түшүнүктүү. Сиздин сунушуңузду толук колдоого болот. Албетте иштин жүрүшүнөн баштап кадрлар маселесине чейин көз салып,
А кээде түзмө түз киришип туруу милдет эле эмес, керек. Маселе мына ушунда. Андай эмес, мындай деп коюу менен иш бүтпөйт. Мындай эмес, андай экени менимче жогору туруп, бирок алыс турган бизге караганда төмөнүрөөк туруп, бирок жакын турган сиздерге көбүрөөк белгилүү. Сиз Молдоевди жолдошуңуз же жакшы көргөнүңүз үчүн орун басарлыкка ылайык көрүп, ал эми Суртаевди жаман көргөнүңүз үчүн ылайыксыз деп атканыңыз жок. Маселе бу жерде такыр башкада. Кептин тоготери формалдуулуктан качып, практик боло баштаганыңызда, маданий, экономий жактан биз азыр өсүп жатканыбыз менен кээ бир жолдоштор дали болсо формализмдин, айрыкча бюрократиянын торунан чыга албай, биздин туура жашообузга жолтоо болуп атат. А сиз бүгүнкүнүн талабына ылайык иш баштап, жаңы чыйыр, жаңы жол менен иш баштоого демилге көтөрүп атасыз. Илимпоздордун көпчүлүгү мына ушуга түшүнбөй жатышына таңмын. Болуптур, Камчы Суртаев илимдин кандидаты экен. Мунусу жакшы, бирок ал кандай кандидат? Илимий багажы, илимий даражасына жооп бере алабы? Адам катары, жетекчи катары коллективдин көңүлүнө толо алабы? Элдин кызыкчылыгы үчүн күйүп бышпаган жетекчи планды канчалык ашыра аткарганы менен биздин коомго анын пайдасынан зыяны көбүрөөк. Маселе мына ушунда. Эмне үчүн мына ушундай жөнөкөй нерсени кээ бир илимпоздорубуз түшүнгүсү келбейт? Эгер түшүнүшпөсө же түшүнгүлөрү келбесе, анда түшүндүрүүгө туура келет. Айтмакчы, Молдоев эмне үчүн илимдин кандидаты эмес? Жактагысы келбейт. Эмне үчүн? Эгер так илимдер боюнча мурунтан аралашсам, анда жактаар элем. А гуманитардык илимдер боюнча жактасам, азыр анын кимге кереги бар, дейт. Бир жагынан аныкы да туура. Ученым можешь ты не быть, а кандидатом быть обязан. Потому что ученая степень даст возможность всю жизнь сосать из государственной соски молоко, деп бекеринен айтылбаса керек. Молдоев келсе, кээ бир илимдин докторлору эле эмес, кандидаттары да бир жагынан чычаласа, экинчи жагынан эси барлары өздөрүнүн ким экенин билер эле. Молдоев партияда барбы? Бар. Бул маселе боюнча тийиштүү жерлер менен сүйлөшүп, өзүм кабар кылам. Мындан башка сүйлөшө турган маселе жокпу? Жок. Анда азырынча сөз ушул. Кандай иш болбосун, эч тартынбай чалып жана келип туруңуз. Рахмат. Абышкаевдин кабинетинен чыгып баратып, Арген ичинен тиги авторлору белгисиз, мени коркутуп жазган кат жөнүндө да айтсам болмок экен, деп ойлоду. 5. Борбордук комитеттен ал түз эле институтка келди. Кууш коридор менен баратып, ары бери өтүп аткан кызматкерлеринин саламына элпек алик алып, алардын ар биринин көзүнөн өзүнө болгон мамилени байкап, же корректорлор отурчу кабинетке кире калып, полиграф комбинатынан жаңы эле келе баштаган 1-томдун корректурасын, түстүү сүрөттөрүн кызыга карап, кээ жерге түзөтүү киргизип, кабинетине чакырып алып чече турган маселелерди кызматкерлеринин кабинетинде алар менен иштешип атып эле чече баштады. Алардын арасында ал институттун директору катары көрүнбөй, бир кездеги эле катардагы илимий кызматкер катары, аларга буйрук берип сүйлөбөй, тескерисинче кээде алардан кеңеш сурап, түшкү дем алуу учурунда алардын жашы же карысына карабай, туш келгени менен кана тамактанып келбейлиби деп, 3-4 менен ээрчишип ашканага барып, кезекке туруп тамактанып келатканын көргөн Шаршеке Эшбаев ичинен муну кыйла жактыра берип, бирок сыртынан буга анча маани бербегендей. Ишиңиз көп, убактыңыз аз, алдыңызда машина болгондон кийин, деп аягына чыгара айтпай карс-карс жөтөлүп калат. Мурунку директор Кийик Төкөлдөшов кимдир бирөөгө сыр алдырып коембу деп коркчубу же жактырчу эмеспи, айтор коллектив менен коюн колтук алышып аралашуудан тайсалдап качып четтеп турчу. Кызматкерлердин туш келгени менен кезекте туруп, бирге тамактанууну кой, алардын кабинетине башпакчу эмес. Качан гана өз кабинетине кирип, төр үстөлүнө отурганда өз ээрине мингенсип, өзүн омоктуу, сүрдүү, алдуу күчтүү сезип, анан да Балта Суртаев сымал балта чабарлардан экөөнү оң, төртөөнү сол ыптасына отургузуп алып, тиги же бул кызматкерли коркутуп, кол шилтеп урушуп, маселе чечкенине өзүнө ыраазы болуп, негедир кимдир бирөөгө моокуму канып жеңилдеп калчу.
Коллективдегилердин көпчүлүгү андан коркчу жана аны жек көрчү. Бир гана тигил тайгалак балта чабарлары анын алды артынан жүрүп, ал эмне десе ошого көнүп, сөксө да баш ийип угуп, ал эми калган кызматкерлер барган сайын андан алыстап баратканын адам эмеспи, билчү. Буга ал ичинен туталанчу, жинденчү. Ушундан улам жадырап жайнап, күргүчтөп иш чечүүнүн ордуна кабинетинде үтүрөйүп отуруп алып, кайдагы бир майда барат ушактарды иликтөө менен алек болчу. Арген Рамазанов директорлукка келери менен ишти ыраматтылык Элебес Алышбаевдин стилинде, ал токтогон жерден баштады. Жаман көрүшсө жармасын бербейли коюшсун. Өзүм үчүн эмес, кызматкерлер үчүн, деп тийиштүү жерлерге бара да, чала да берип, 2 кызматкерге үй, бирөөнү машина алып берди. Институт ремонттолуп, тартип маселеси катуу коюлду. Бирок тартип деселе айрыкча илимий мекемеде 9-дан 6-га чейин камалып отура берүү эмес. Ар ким өзүнө тапшырылган ишти учурунда так жана сапаттуу бүтүрүүнүн өзү эле тартип экенин, кызматкер өзүн эркин сезгенде гана эркин иштеп, айрыкча жакшылык менен жамандыкта баары бирөө баары үчүн турганда гана чыныгы коллектив болоорун алдын ала айтып, ар бир ишти демилгени жарым жолго калтырбай аягына жеткирүүнү, баарынан да керексиз формалдуу чакырыктарды азайтып, көбүрөөк иштөөгө, иштегенде да жөн эле план үчүн кол учунан бүтүрө коюп жылт койбой, ошону бүт дити, аракети, адамдык абийири менен аткарууну, кээ жетекчилердей айтып коюп эле тим болбой, айтылган ишти артынан катуу талап коюп, ошол талап аткарылып атабы, жокпу, негизги ишти мына ошондон баштады. Сырттан секретарь-машинистка кирди. Сизге бир аял келди. Ойго саал муй түшкөн эле Арген. Кирсин. Эшик ачылаары менен Көктал Тойтоновдун аялы, анын бакыракай муңдуу көздөрү көрүндү. Мындан 2 жыл мурун так эле ушинтип муңдуу телмирип, улагадагы орундукка отураары менен келген себебин апыл-тапыл айта баштаган эле. Азыр дагы ошентти. Дагы келүүгө туура келди. Ал мени такыр укпас болду. Мурун жумасына бир жолу ичсе, азыр күнүгө иччү болду. Үйгө түнөп гана кеткени болбосо, ата болуп балдарга, күйөө болуп мага жардамы же пайдасы жок. Маянасын бербейт. Эрте кеч ресторандан тамактанат имиш. Мынчалык болгондон кийин эми ажырашып эле алалы десем сотко барбайт. Элдей жашайлы десем тигинтет. Айласыз болду. Мукурап бүттүм. Бизди укпаса да сизди угаар деп сизге келдим. Ичип алып үйдө чатак чыгарбайбы? Жок. Бөтөлкөсүн бир жерге бекитип коюп алып, утуруу уурданып ичип, анан күнү түнү диванда гезит окуп жата берет. Үйдөгү болгон иши, болгон эрмеги гезит. Мунусуна деле мейли дейт элем. Баарынан жаманы балдарымды мага каршы тукурат. Айлам кетти, ичпесе дурус эле адам. Ичип алса эле кандай гана чатак болбосун, күнөө 2 жактан тең болот. Айырмасы эле бирөөндө аз, экинчисинде көп. Сизге мен тергөөчүдөй болбоюн. Рас, өзүңүз маселени ачык айтып келгенден кийин мен ачык билүүгө тийишмин. Ошон үчүн бул чатактын башталышына өзүңүздө да күнөө бар деп эсептейсизби? Эгер болсо кандай? Аял шылкыйды. Бирөөнүн күнөөсүн тээ алыстан көрүп, анын жаман, кемчил жагын оңой эле айтып, бирок өз кемчилин билсе, биле албай, көрсө көрө албаган же айта албаган көпчүлүк аялдардай эле бул аялда айта албады. Нары айткысы келбеди. Күнөө болгондо эмне? Анын үстүнө бүт түйшүк байкуш аялдардын мойнунда азыр. Ошон үчүн кээде ыйлап, кээде жөнсүз эле кыйкырып коймойбуз бар. Аял деген аял, аялга теңелген эркек эркекпи? Мен анда Тойтонов менен сүйлөшүп көрөйүн. Бул сөздөн кийин аял чыгып кетиши керек эле. Бирок ал антпеди. Анда ошондой кылалы, деди Рамазанов. Дагы бир айта турган сөзүм бар эле. Айтыңыз. Маянасын өзү албай, мен алып турсам жакшы болор эле. Эң алдын өзү менен сүйлөшөйүн. Өзү эмне мейли демек беле? Бухгалтерге айтып койсоңуз эле. Туура түшүнүңүз. Өзү менен кеңешпей туруп бухгалтерге айта албайм да. Ага кеңешип түшүндүрүү кыйын. Мына 20 жыл аны менен кеңешип, бирок түшүндүрө албай келем. Унчукпай угат, бирок баары бир оюндагысын кылат. Ошондой болсо да мен аны менен сүйлөшүп көрөйүн. Анда качан келейин дагы? Келип убара болбоңуз, телефон чалыңыз. Аял рахматын айтып, жүдө үтүп, кабинеттен акырын чыгып кетти. Рамазанов кечинде иштен кийин кууш коридор менен баратып, Тойтонов отурчу кабинетке баш бакты. Тойтонов ордунда экен.
кызматтан экөө бирге чыгып кыябанга түштү. Көктал Тойтонов Рамазановдон кыйла улуу болгону менен директордун ага болгон бул мамилесине нары жетине албай, нары эмнеге мени ээрчитип алды, мунун бир себеби бар деп ичинен тынып ага катарлаш басты. Бүгүн аялыңыз мага арыз айтып келди, деди Арген. Буга Тойтонов такыр таң калбагансып басыгын унчукпай улай берди. Бүлө болгондон кийин таарыну боло берет. Бирок 20 жыл жашап, балдар чоңоюп калган соң анча-мынча кемчиликти кечиришип жашоо керек да, Көктал Тойтонович. Мен сизге акыл айтпай, сиз мага акыл айтсаңыз жарашмак. Бирок аялыңыз ишке чейин келип, артыңыздан арызданып аткан соң айласыз акыл айтууга туура келет экен. Айтыңызчы, деги эмне деген чатак? Сизге келип эмне деди ал? Деди Тойтонов эч бир камырабай. Эмне дегенин Арген бүт айтып берди. Туура, чындыгында ошондой, деди Тойтонов. А эмне үчүн? Деди Рамазанов. Тойтонов үндөбөдү. Эмне үчүн экенин айтуу кыйын. Айрыкча эркек үчүн аялын жамандап сүйлөө ого бетер кыйын. Көктал Тойтонов аялын жактырып, арзуу отуна кыйла күйүп-бышып жүрүп үйлөнгөн эле. Экөө 2 институтту бүтүп, ошол эле жылы шаардын четинен жер алып, үй сала баштаган алгачкы жылдары аябай ынтымактуу, аябай бактылуу эле. Көктал ал кезде азыркыдай үн күйбөй, шатыра-шатман сүйлөп, колунан иш, оозунан сөз келген ак куба, шайдоот жигит эле. Ал кезде биринчиден эки ортодогу арзуу, экинчиден эми гана башталган түнкү жылуу төшөк, үчүнчүдөн дуулдаган жаштык аларды жашоо кумарына кыялмас кылып, турмуштун тескейи эмес, анда күнгөйү гана көрүнүп турчу. Анан эле балдар биринин артынан бири төрөлүп, алардын алгачкы күлкүсү, алгачкы жер таяна кас-кас турушу, сөмкө көтөрүп алгачкы ирет мектепке барышы, айтор ушунун баары өмүрдүн канат бутагы сымал аларга күч-кубат берип, өргө шыкап, ошол кезде үйдө күлкү менен тынч уйку болуп турса, мына эми бара-бара балдар чоңоюп, экөө эки жактан үй оокат жыйнап, 4 бөлмө ар кыл дүр-дүйнөгө толо баштаган кезде өз ара эрегишүүнүн жана кектөөнүн ызгаардуу жели бүлөгө уюлгуп кирип, баягыл кедей кездеги шатыра-шатман күлкү азая баштады. Мүнөздөрү боюнча эрге катын такыр эле башка эки башка киши экенин, айрыкча эл катары кийинип, ичинип жашай баштаганда даана сезиле баштады. Булардын ич ара душман болуп кетишине кээ бүлөдөгүдөй биринин көзүнө бири чөп салуудан же дүйнө талашуудан эмес, болбогон эле үй ичиндеги майда бараттан башталды. Көктал Тойтонов кыйла зыкым болгону менен короосундагы күрөктөн кудудагы ийнеге чейин өз ордуна коюп, өз ордунан алган, анан да үй ичинде ашыкча кыл жатпаган тазалыкты жана тактыкты каалаган эме болсо, аялы нары ак көңүл, нары ишке чыйрак болгону менен баш аягы жыйылбаган, илээндин эме эле. Бүгүн жыйнаган үйүн эртеси эле кайра өз буюмдарын өз ордуна койбой чачып алчу. Башканы айтпайлы, ар бир буюм өз ордунда болуш керек деген сөздү Көктал ага 20 жылча айтып, бирок ушуга чейин аны такыр ошого үйрөтө албай койду. Көктал кичине сын айтса эле аялы ызы чуу түшүп, бул кызаңдашуу чоң чатак айланып кетчү. Мындай учурда Көктал ого бетер майда сөзгө кирип, ашкери мыжыкыйлыгы аялынын эле эмес, балдарынын көңүлүнө көк таш болуп тийип, эркек эмес эле аял кейпин кийип калчу. Булардын чатагына дагы бир себеп, аялы ашканасын ыпылас тутчу. Энеси тигил болсо, чоңоюп келаткан кыздары кайсы? Булар да кийин жакшы бүлөдөн чыккан күйөөгө чыкса, анын башын оорутат деп буга биргүүчү. Анын үстүнө аялы кээде шыйрагын же колтугун тырмап коюп, тамак кылып атканын Көктал көп ирет көрүп калып, жип кирип, экинчи минтпегиниң деп, ушундан улам канча чатак чыгып, бул көрүнүш деле улана берди. Булардын чатагына үчүнчү себеп аялы бети башын упа-супалап таза алып жүргөнү менен ич кийимин кир алып жүргөнүн Көктал көп эле жолу байкап, ушундан улам ага болгон арзуу оту, төшөктөгү мамилеси билинбей сууп, аны менен бир жатпай калган сайын аялы «Сенин көңүлдөшүң бар» деп чатакты ого бетер күчөтө берди. Ушундай майда барат чатак менен 20 жыл жашаган алар эми өз ара ичинен бири-бирине өлүм тилей башташты. Көктал 40-тан эбак ашып калса да, баарына көз жумуп, аялы менен ажырашайын эле дейт.
Бирок 5 баланын 3-өөнү 15 жыл алимент төлөөдөн коркот. Балдары жаңыдан төрөлүп, али уч-муч жашаган алгачкы жылдары аялы менен балдарына тооктун, өзүнө балыктын этин сатып келип бышырып, алар тооктун этин жеп жатса, өзү жеп аткандай болчу. А балдары чоңойгон сайын өз кардын, өз тагдырын ойлоп кетишти. Аялы менен урушкан сайын пиваканага кетип калып жүрүп, муну өнөкөт кылып, ушундан улам аялы меселе балдары да андан алыстап, бара-бара Көктал көз көрүнөө үйдү ашыкча бүлөө сыяктанып көрүнө берди. Ошентип, кызматтагы ишин канчалык тукта бүтүргөнү менен үйгө, балдарына, жашоого болгон мурунку кумароту сууп, айрыкча дем алыш күндөрү өзүн коерго жер таппай буйгуп кетчү. Мындай учурда коңшусуна жөнөйт. Коңшусу да так эле Көкталдай өзүн акылдуу, аялын акылсыз эсептеген ичимдикке жакын эле. Кумурскалардын турмушу жөнүндө диссертация жазып, кандидаттыгын жактаган. Мурун кумурскалар жөнүндө көп сүйлөсө, азыр аялдар жөнүндө көп сүйлөйт. Садаган кетейин, сага кээде боорум ооруйт, дейт такылдап сүйлөй. Жаман аялды айына бир жолу жакшылап төпөштөп туруу керек. Ошондо жели чыгып, жини күйүлүп турат. Байкап жүрөм, аялыңды сабабайт экенсиң. Өзүң анын жанында экинчи катын болуп, кыжың-мыжың айтыша берет экенсиң. Аялың жөн жеринен каяш айттыбы, айтышып не абийир табасың. Топ эттире кой, бүттү. Сөздү акылдуу аялга айтыш керек, анткени ал угат. Акылсыз аял сөздөн айлансын. Сазайы топ эттире кой. Маркум биринчи аялым ичип келсем босогодон тосуп алып, тамак берип, чечиндирип, анан жаныма кошо жатып, таптап уктатып койчу. Анан эртеси соо кезимде аябай уяткарып койчу. Мына акылдуу аял. Ошентип ичпей калгам. Мына эми азыркы аялым. Көрүп билип жүрөсүң, ороого киргенимде ал ажылдап үйдөн чыгат. Мен бирди айтсам, ал төрттү айтат. Айтышып отурамбы, топ эттире коем да кирип кетем. Антпесем садаган кетейин. Короодо абийириңди кетирет. Кана, алып ий. Жаман аялдарды илгеркидей санда жок кылганда көзү ачылмак, кыңк этпей укмак, дейт коңшу бир серпим ичине киргенде көздөрү ого бетер жадырай түшүп. Жанагы эле жапайылык жана варвардык же кийинкелет цивилизация доорунда аялдарды адам катары санабаптыр. Өзүнөн тукум калтырыш же үйдү кайтартыш үчүн гана үйлөнүптүр эркектер. Айчолпондой акылдуу Афродита болгону Эпикурдун ойношу болгон экен. Садаган кетейин. Жаман аялдар азыр көптү. Мени кара, менин аялым кээде мени энең дурайын деп эркекче сөгөт. Көпчүлүк аялдар шымыбызды тартып алды. Булар көптү садаган кетейин. Болбосо жанагы христиан дини пайда болоору менен булар ого бетер коорлонгон. Тозоктон келген албарсты эсептеп, бул дүйнөгө күнөө, эркектерге кайгы капа алып келчү шуркуя катары эсептелген. Мына ушуну азыркы акылсыз аялдар билеби? Билбейт. Шым кийип, бизди эркекче сөгүп, чачын кодойту кырктыргандан башка эмне билет? Алып ий. Мен алып ийдим. Сага садаган кетейин, кээде боорум ооруйт. Кермур айтышпа, топ эттире кой, бүттү. Аялдардын тарыхы менен психологиясын психологторуң да менчелик жакшы билбейт. Кечеги эле феодализмдин тушунда аялдарды кордоо ого бетер күчөгөн. Ушуну аялың билеби? Билбейт. Билсе минтип сени корломок эмес. Байкуш ошол орто кылымдын аялдары топтоо менен көчөлөрдө, базарларда толуп, Айчолпондой жаш аялдар укугунан ажырап, жаман эркектерге кор болуп, монастыр менен түрмөлөрдө жакшылык көрбөй өлүп кеткенин сенин же менин катыным ойлойбу? Ойлобойт. Ойлосо садаган кетейин ушинтпейт эле да. Алыс барбай эле мына ата-бабабызды алалы. Кыргыз үйүндө 2 камчы сактаган. Бири аялы, экинчиси аты үчүн. Камчың катуу болсо катының ийилчээк деген сөз ошондон калган. А сен унчукпайт экенсиң. Ой, садаган кетейин, каяш айттыбы? Топ эттире кой. Эртеси сен көр, мен көр ийилчээк болот да калат. Кел алып ий. Коңшусунун тилине кирип, бир ирет Көктал аялын топ эттирип да көргөн. Бирок балдары энесине болушуп, кайра аны топулдатып эшикке кууп салышкан. Ылай кечип тургузган үйүнөн чымчыкча жем ташып чоңойткон балдарынан көңүлү ошондо аябай сууп, ошондон кийин үйүнө түнөп гана кеткени болбосо, анын бар жогу билинбей, тапканын кардына салып, китепкана кылам деп бир кезде асемдеп салган кичине бөлмөсүндө жалгыз жарым түнөп, бара-бара мындай жашоосуна көнүп да бараткан. Эми анын бул дүйнөдөгү болгон ой максаты кызмат ишин жакшы өтүп, кара жанын багуу гана болуп калган эле.
кино же театрга барууну кой, телевизор көрчү эмес. Болгон эрмеги гезит окуу болчу. Борбордук, республикалык эле эмес, областтык газет журналдарга чейин жазылып, иштен кийин отуру уурданып жутуп коюп, анан эски диванда гезит окуп жата бере турган. Ичкиликке жан тартып кетишине өзүн күнөөлөбөй, анын ою боюнча аны түшүнбөй, аны укпай, анын бүткүл ой тилегин сууткан бүлөсүн күнөөлүү деп ойлочу. Үй бүлөлүк болгон чатак эле ушул. Рамазановдун эмне үчүн деген суроосуна ушуларды кантип айтат, кантип айта алат? Эмне үчүн экенин өзүм да жакшы билбейм, деди Тойтонов. Көңүлү калып калса жаман окшойт. Мындан ары кандай кылсам деп ойлойсуз? Же ушинтип эле же ары же бери эмес жүрө бересизби? Башка арга калбады, ажырашсам окшойт. Көктал Тойтонович, менин билишимче сиз иште кыйла чечкиндүүсүз. А эмне үчүн жеке турмушуңузда андай эмессиз? Окшойттун кереги жок. Же ары же бери болушуңуз керек. Ажырашыш керек. А сиз ажырашпаңыз. Арген Рамазанович, ойлоп көрүңүзчү. Арабыз такыр сууса, анан да ал ишке чейин келип, мени жамандап отурса, кантип эми аны менен жашай алам? Ал сизди жамандаган жок, кайра мактады. Ичип гана алганыңыз болбосо чатак салбайт экенсиз. Кемчилигиңиз эле көп ичип, анан маянаңызды үйгө бербейт экенсиз. Ажырашкыда 25 же 30 жашта болсоңуз бир жөн. Кайра үйлөнүп, кайра бүлө күтүүгө азыр өмүрүңүз да, күчүңүз да жетпейт. А жеңи жаман киши эмес. А ишке чейин келиши ошого өзүңүз аргасыз кылып атпайсызбы? Арген Рамазанович, анын мындай жагы да бар да. Аны мага айтпай эле коюңуз. Сиз мунуңузду айтсаңыз сиздики, жеңи муңун айтат. А кишиники туура боло берет. Ар кимдики өзүнчө туура. А бирок сиз эркексиз да. Жаман аялды орто аялды мыкты кылып алыш эркектин өзүнөн. Ошентейин эле дейсиң, бирок укпаса, тең укуктан пайдаланып көп аялдар көптү. Мына ушуга мен макул эмесмин. Азыркы аялдар мындай деп кээ эркектер айтса, азыркы эркектер түкүндөй деп кээ аялдар айтып жүрөт. Кээ адамдар түшүнбөй туруп мурункуну самап, өткөндү мактап иймей адаты бар. Чындыгында андай эмес, такыр андай эмес. Бүгүнкү кезде адамкерчилик азайып баратат деп жүрбөйсүзбү? Бу да туура эмес. Мурункуга караганда азыркынын адамы көп жагынан, алсак акылы, адамкерчилиги, руху, мамилеси, дүйнөгө болгон көз карашы жагынан аябай өсүп өндү. Факты менен сүйлөйлү. Алыс барбай эле өзүбүздүн ата бабабызды алалы. Мурун уруу болуп чабышып, кун алышканын айтпайлы. Токумдай жер үчүн бир айыл менен экинчи айыл кызыл жаян түшүп чабышып турушкан. Азыр өзүңүз күбөсүз. 100 ашуун ар кыл улут чабышпай этпей эле коюн колтук алышып иштеп жашап атпайбы? Ал эми көп улуттуу бир эле мамлекет эмес, дүйнөдөгү көптөгөн прогрессивдүү мамлекеттер бир ой, бир акылга келип, дүйнөлүк ынтымакташуу багытына баратпайбы? Ушуну өз көзүбүз менен көрүп билип туруп, анан эмнеге мурун андай эле, мындай эле дейбиз? Менимче бул жөн гана түшүнүгү тайкы кишилердин ою. Эмне үчүн бул сөзгө кирип кеттим мен? Айтмакчы, тең укуктан пайдаланып көп аялдар көп кетти деп атасыз. Ушинтиңиз, Чындыгында ошондой да. Ошондой эмес. Бул оюңуз туура эмес. Бул сөздүн түбү барып азыр эле мен айтканга такалат. Көрсө кээ бир аялдар көп аткандыр. Бирок андайларды жалпы өнүп өсүүгө фактылоонун кереги жок. Мурунку революцияга чейинки аялдарды сиз эңсөө менен айтып атасыз. Эмне үчүн? Мурунку аялдар өндүрүштө иштеген эмес. Бала багып төшөк салып гана үйдө отурган. Варваризм, феодализм аларды аябай мүңкүрөтүп салган. Ошон үчүн эптеп эле эр болсо ошого каниет кылып, урса дагы, сөксө дагы кыңк этпей өмүр кечирген. Азыр жаман эркектерди сен жамансың деп бетке айтууга укугу калды. Анткени азыр аялдар керек болсо эркектерден алдыга кетти. Эркектерден кем эмес, кайра ашырып иштеп атат. Өндүрүштөн тышкары үйдө алардын канча иши бар. Сиз экөөбүз үйгө келсек, бутту узун сунуп гезит окуйбуз. Аялдарчы? Баланы ичине 9 ай көтөрөт. Бу бери жагы эле. Мына сиздин 5 балаңыз бар. Ошонун бирөөнүн кичинесинде түнү туруп, уйку бөлүп, соорутуп, алдын кургактадыңызбы? Чыныңызды айтыңызчы. Жок. Мына, а сиз көп кетти дейсиз. Көктал Тойтонович, моюнга алалы. Тескерисинче биз эркектер көп кеттик. Анын үстүнө биз аялдарга караганда кыйла өзүмчүл, бийик көкүрөк келебиз. Бул болсо эркекти аялдан жогору койгон ислам дининин таасири. Мына мен бир кездеги жаштыгыманбы, аялыма Гүлмирага болгон өзүмчүлдүгүмдү, бийик көкүрөктүгүмдү, көп нерсеге мен күнөөлүү экенимди азыр сезе баштадым.
Аялдардын көңүлүн ала билүүнү, аларды өзүбүзгө тарта билүүнү биз жакшы билбейбиз. А сиз эми жаш эмессиз да. Андан көрө өзүңүздү жеңенин ордуна коюп, анан ыраактан туруп өзүңүздү карап көрүңүзчү. Жеңеде да кемчилик бар, бирок өзүңүздө кемчилик көбүрөөк экенин көрөсүз. Мындай болгон соң ажырашуунун же башканын кереги барбы? Жок, айтты дээрсиз. Эгер ажырашсаңыз, ал эмес сиз кор болуп каласыз. Арген жолдо келатып ушуларды айтып, анан чукул коштошуп үйүнө жөнөп кетти. Тойтонов аны сөздөрүнүн ичинен кыйла туура көрүп, ынап, бирок коңшум бирди айтса, аны угуп, Рамазанов башканы айтса ага ынап, өзүмчө маселе чече албай майдаланып бараткам го. Кой, эмнеси болсо да кур намыстанбай алардан кечирим сурап, кемчиликти моюнга алышмыш болуп, жаман болсо да жакшыдай көрүп, ылайыкташып оокат кылайын. Бирок мындай сөздөн кийин, айрыкча директордун сөзүнөн кийин, акыркы ирет бир жерден кичине кылт этип алсам окшойт деп ойлоп баратты. 6. Арген Рамазанов кызматка адаттагысындай эле эрте келди. Таңга маал чочуп ойгонуп, ошол бойдон уктай албай койгонго башы салмактанып, көңүлү анча ачылбай турду. Арадан кыйла жылдар өтсө да, Гүлмира оюнан кетпей койду. Ибаратты канчалык баалап, ага арзыганы менен, бирок жыл өткөн сайын Гүлмирага, бир кезде аны менен өтөгөн өмүрүнө, жашаган ошол жылдарына кусалана берди. Ар жыл сайын Гүлмира туулган күнү гүл алып келип, анын бейитине өзү жалгыз барып, узакка отура турган. Бейиттин бир бурчуна өз колу менен отургузган арча көк тиреп өсүп, ал эми үйүлгөн топурактын үстү чым боло баштаганын көрүп, бул өмүрдө адамга түбөлүккө доорон сүрүү эмес, түбөлүккө коштошуу буйруганын ойлоп, жүрөгү мыкчыла турган. Түндө Гүлмира түшүнө кирип, ушундан улам чочуп ойгонуп кетти. Ошондон го башы салмактанып, көңүлү ачылбай турду. Деги ал кийинки күндөрү аз уктоочу болду. Жыл өтүп, илимий чөйрөдө зоболосу көтөрүлгөн сайын иши көбөйө баштады. Мындан 2 күн мурун Президиумдун секретариаты илимий кызматкерлердин бүткүл дүйнөлүк федерациясынын 30 жылдык юбилейине карата ВЦПСтин бүткүл союздук илим коомунун жана советтик тынчтыкты жактоо коомунун демилгеси боюнча окумуштуулардын тынчтык үчүн күрөшү жана алардын эл аралык кызматташтыгы деген Москвада өтүүчү конференцияга барууга анын кандидатурасын ылайык көрүшүптүр. Мындай чоң конференцияга жөн эле барып, угуп келбей сүйлөө керек, а сүйлөө үчүн даярдануу керек. Телефон шыңгырады. Алло, иштер жакшыбы? Эсен-аман Абышкаевдин үнү. Молдоевдин иши чечилди. Эртең ал беседага келсин. Рахмат, Эсен-аман Абышкаевич. Рахматтын кереги жок. Бул биздин милдет. Беседадан өткөндөн кийин орун басарлыкка приказ чыгара берсиңер болот. Султан Шаменович менен сөзсүз байланышыңыз. А киши менен макулдаштык. Жакшы анда, ийгилик каалайм. Ал ушинтти да Рамазановдун ыраазычылыгын айттыра койбой трубканы лып коюп койду. Азыр эле көңүл чөгүп отурган ал дароо өзүнөн өзү жеңилдеп, көңүлү ачылып, бардык жерде Абышкаевдей кишилер отурса, тоонун томкору бийчүдөй шерденип кетти. Ошондон 2 күндөн кийин Илимдер академиясынын кезектеги шайлоосуна карата өзүнүн институтунун илимий совети тарабынан филология илимдеринин кандидаты Мукталы Учуров Кыргыз СССР Илимдер академиясынын мүчө корреспонденттигинин вакансиясына ылайык деп чечилген токтомду академиянын президиумуна жиберип, Жигиталы Молдоевди орун басарлыкка приказ чыгарып, эртеси Москвага жөнөп кетти. Көздөрү көк мончоктой бураң бел татына стюардесса жүргүнчүлөргө бирде муздак суу сундуктан элпек сунса, бирде керектүүсүнө шахмат, шашки, керексизине үлбүрөгөн жылмаюу тартуулап, көпөлөктөй леп эте ары бери өтүп жүрдү. Арген Рамазанов күрмөсүн чечип илип, галстугун бошотуп саатын карады. Москванын Домодедов аэропортуна чейин самолет дагы 4 саатча учат. Ошон үчүн эч нерсе окубай, ойлонбой, атүгүл жанаша отурган жүргүнчү менен сүйлөшпөй, жок дегенде жолдо эс алып, эгер уйкусу келсе уктап алууну ойлоп, кенен кесири чалкалай отуруп көзүн жумду. Бирок уйкусу келбеди.
Уйку ордуна аны жымыраган жумшак ой басты. Эртең эмес, бүгүн бүтүрүлүү үчүн нары чукул, нары зынар иштери үстөл үстүндө жайылган боюнча калып, советтик окумуштуулардын бир катары жакшылык ишке үнүн кошуу үчүн ал азыр шашылыш бараткан илимий кызматкерлердин бүткүл дүйнөлүк федерациясынын Москвадагы кезектеги конференциясы дүйнө элинин азыркы зор коогасынан улам чукул чакырылган кеңешмеси эле. Бул федерация дүйнөдөгү 50 өлкөнүн жүздөгөн окумуштууларынын башын кошкон бүгүнкү күндүн өтө зарыл делген өтө кадыр барктуу уюму. Федерациянын ишин Генеральный ассамблея башкарып, ар бир 3 жылда ар кыл өлкөдө бир чакырылып, анын органы болгон Мир науки журналы орус, англис, немис, француз жана эсперанто тилдеринде мальтозчуларга жана нейтрончуларга кайрылган белгилүү окумуштуулардын конференциядагы чакырыгын дүйнөгө кабарлап турчу. Домодедов аэропорту эмели дыбырап өткөн жамгырдан кийин серүүн тартып салкын экен. Плащын каруусуна салган ал чуурган көп жүргүнчүлөрдүн артынан эмели самолет тепкичинен түшөөрү менен өлкөнүн ар бурчунан конференцияга келип аткан делегаттар аэропорттун депутаттар токтоочу көмүтүнө келгиле деген жарыяны эфирден уга коюп, ошоякты көздөй жөнөдү. Өзү курактуу бир топ жаш илимпоздор а жерде чогулуп калган экен. Айтса, федерация мындан 5 жыл илгери Голландияда өткөргөн кезектеги симпозиумун атайын жаш окумуштууларга арнап, каралчу маселе катары жаштардын бүгүнкү илимий ачуулары жана проблемалары, ошондой эле дүйнөлүк бөлүнүп жарылууга болгон алардын протести коюлган эле. Федерация бул ирет ишин жаштарга арнабаса да, жаштарды көбүрөөк тартууну максат кылып койсо керек. Орустун шуру көз татына кыздарындай суйкайган ак кайыңдарды жарып өткөн тасма жол менен 4 Волга шаарды көздөй шуулдай куушуп баратты. Кээде бет маңдай терезеден кылак кете көрүнө калган көктөгү бир үзүм шиңгил булуттар же тээ алдыда кенен чонон жаткан Россиянын кең талаасы жана дал ошол талаанын аркы учу менен асман учу ширелген жеринде күмүш нурларын жерге жалпырттай төгүп, уясына көл-күлдөй эрип, батып бараткан күндүн жошо көзү жана да терезеден атырылып кирип, коюн кончуңду аймалай дүртүлдөгөн түндүктүн муздак жели Аргендин көңүлүн сергитип, нары таттуу, нары кыялмас ойго салды. Москва, Москва, эчен кылымдарды арытып, эчендердин өмүрү өткөн нары москоол, нары сүрдүү, нары менсинген бийик, ажайып имараттарды, аягы аяка, буягы биякка уланган кең көчөлөрдө күкүктөнү аккан зор дайрасымал кандайдыр шуу эте чыга калып, же кайдадыр жымылдай житип аткан миң сан машинелери, жүздөгөн эстеликтери бар бул шаарда көнбөгөн киши аралап эмес, тиктеп туруп суй жыгыла чарчап калчудай. Төбөсү көк челген белгилүү Москва мейманканасынын 4-чү кабатынан бир айыл бир батчудай болгон оң ыптасы окумуштуулар үчүн эбак бошотулуп коюлса керек. Ар бир делегат өзүнчө бөлмө ээлеп, эртелгеч маектешүү үчүн банан жалбырактарынын жыты аңкыган кенен зал, жеңил желпе түштөнгүсү келгендерге кызарта куурулган жөжө этинен баштап көңүл жарпын жасчу ысык чай, кара кофесине чейин ар кыл тамак түрүн алдыңа коюп, жылмая төгүлүп, элпек кызмат өтөгөн татына тейлөөчүлөрү бар ресторанына чейин аларды гана күтүп тургандай. Ошентип федерация кезектеги ишин баштады. 18 кылымдын классикалык стилинде түшкөн, төбөсү бийик, дубалы калың, композициялык чечилиши чебер иштелген Эллада архитектурасынын маанайындагы үстү азем дорий түркүктөр шып тиреп, ичи салкын эски имараттын фойесинде ар кыл өлкөдөн келген, ар башка адистеги окумуштуулар чууруп кирип, булардын арасынан Арген саналуу гана илимпоздорду, айрыкча өзү курактуу советтик жаш окумуштуулардын кээлери менен гана мамиле күтүп, жакындан билбесе калганын, айрыкча улгайып калган атак даңктуу окумуштууларды ал сыртынан, журтка белгилүү эмгектери аркылуу гана билчү.
тиги же бул официалдуу чогулушка караганда эркин маектешүүнү чыгармачыл жаат айрыкча жакшы көрөөрү бул жерде да айкене байкалып, али конференция өтчү залга кире элек жатып, фойеде эле 5-10 топтошкон окумуштуулар орус, англис жана француз тилдеринде кызуу, ал түгүл талаш тартыш сөзгө кирип, эми эле ээндиктен жана эскиликтен ичи ным тартып жымжырттанган фойе заматта көркүнө келип, дүңгүрөп чыга келди. Тигине жүзүнүн бет чүкөсү, анан да мурдунун үстү менен маңдайынан башкасын бүт сакал мурут баскан тараза бойлуу француз өзүнүн ушунчалык сыпа, ушунчалык адептүү маданияттуулугу менен эле эмес, көкүрөк тепкен ашкере кызыктуу илимий ой санаалары менен философтордон футурологторго чейин ажатын ача сүйлөп, анын жанындагы өзүн так эле тоту куштай тарап, бою башын жана мүнөзү кыздай ийилчээк, нары ийменчээк сезилгени менен Франциянын кайсы бир белгилүү газетасынын илимий обозреватели катары келген анын чүрөктөй аялы Жилберте Базеп сөзүн андан ары улайт. Ооба, 20-кылымда илим 4 зор ачылыш жасады. Атом энергиясын өздөштүрүү, кибернетиканын пайда болушу, адамзаттын космоско учушу жана азыркы генетиканын жаралышы. Академик Кедров мырза кечээ бул маселеге туура токтоду. Ал эми 20-кылымдын аягына чейин илимде 5-чи ачылыш болобу, эгер болсо кайсылар деген суроого ал илимий техникалык революциянын өсүшү мындан ары зарыл түрдө. Биринчи кезекте аалам сырын ачып аткан адамдын өзүнө, ынсап ыйманына, тагыраак айтканда агрессивдүү ой санаадагы саясатчылардын акыл эсин биоток менен башкарып алууга жетишсе, илимдеги 5-чи ачылыш окумуштуулар үчүн мына ошол болоор эле деп тамашага жакындатып айтканы менен анын келечекте ишке ашаарына негиз бар. Жилберте Базен сөзүн андан ары улап, алардын эле катарындагы экинчи топ уй-мүйүз тартып, чамасы мурунтан эле бири-бирин жакшы билишеби, көптөн бери жолугушпаганга маектешүүнү ашкере сагынып калгандай, биринин пикирин экинчиси улап, айрыкча башын такырайта кырдырып, так эле фантомас кейиптенген социолог англичан, адамдарды канчалык жакшы билген сайын иттерди ошончолук жакшы көрө баштадым деген Гитлердин даңазалуу учкул сөзүнөн улам го-го-голоп күлүп, ошол Гитлердин өзү баш болгон агрессивдүү саясатчылары ит эмес чөөдөн да жаман болгонун, Гитлердин генийлиги ушу, бөтөнгө эмес өзүнө өзү так баа берип алганына алар кат-кара күлүп, ушундан улам эми аркы өйүздүн, Атлантиканын аркы өйүзү, айтылуу төбөлдөрү Эйзенхауэр, Кеннеди жана Джонсондун заманы жөнүндө кеп жүрүп, айтса Эйзенхауэрдин үйү өрттөнүп кеткен учурда ал баардык дүйнөсүн кечип, бир гана китепканасын сактап калганын, ал китепканасы дүйнөлүк шедеврлер эмес эле Америка армиясынын уставы жазылган чакан китепче экенин, ушундан улам Эйзенхауэр бош убактысын аскер төбөлдөрү жана бизнесмендер менен өткөрсө, Кеннеди бош убактысын окумуштуу, жазуучу, артист жана сүрөтчүлөрдүн арасында өткөрүп, ал эми Джонсон чыгармачыл мындай интеллектуалдардын чөйрөсүндө жүдөп, сөзгө кантип ыктуу аралашаарын билбей, эгер эле аралашсам тантып каламбы деп чоочуп, ушундан улам мындай чөйрөдөн качып, айрыкча ооз көптүрмө саясатчылардын арасында өзүн шер ойлоп, прогресс бул виска сыяктуу, аны канчалык көп ичсең, сени ошончолук кесел кылгандай эле, прогресс канчалык өнүп өскөн сайын адам руху ошончолук кеселдей баштайт деген анын учкул сөзүнөн улам, европалыктарга эгер Эйзенхауэр менен Кеннеди америкалыктардын сыпа маскасы менен көрүнсө, Джонсон Американын дал өзү куу, олдоксон, өзүмчүл. Эгер ал Европада төрөлсө, бул жерде тынч жашап калмак эмес, же Африкага бегамот уулап, же Америкага алтын издеп кетмек деген ар кыл сөздөрдөн улам эми дүйнөнү нейтрон согушунан сактап калуу маселесине өтүп, дүйнө тагдырын чечүүчү жоопкерчиликтүү орундарга империалисттик өлкөлөрдүн агрессивдүү саясатчыларынан эмес, окумуштуулардын өкүлүнөн коюш керек. Анткени
Өмүр бою кетмен кармаган дыйкандай эле өмүр бою калем кармаган окумуштуу же жазуучунун колунан эч качан кан төгүлбөйт, төгүлүүгө мүмкүн да эмес деген тыянакка келишсе, алардын катарындагы 3-топ 21-кылымда жер шарына коркунуч келтирүүчү күч атом эмес, экология маселеси болоорун. Анткени бүткүл дүйнөнүн окумуштуулары биригип, протест жасоо менен ядро согушун токтотуп коюуга болот. Ал эми жаратылыш байлыгы менен жаныбарларды эсеп кысапсыз тоноп бутап, тебелеп аткан бир эле өлкөнүн эмес, бүткүл дүйнөнүн көптөгөн зыяндуу шылуундарын кантип тыюуга, кантип токтотууга болот деген суроого швейцариялык эколог жооп бермек болуп, экологическая совесть деген өзүнүн эмгегинен баштады сөздү. Бул эколог окумуштуулар чөйрөсүндө саал апенди чалыш сыяктанып байкалганы менен жаш кайыңды жаш ургаачыдай боорунан ай сыласа, мышыкты баласындай мурдунан өөп, ал эми кыйма чийме иштеп аткан кумурскалардын уюгун көрүп калса, алардын так эле академик Курчатовго окшоп эч эс албай, ядродо нейтронду бөлүп, атом энергиясын ачканга чейин академик Курчатов 16 жыл отпускага барбай иштеп аткан түйшүкчүл эмгегине курсант болуп, аң сезимдүү адамдар ушул кумурскача жокпуз. Караңызчы, бизге окшоп иштей кой, тура кой деп артынан айдап жүргөн бригадири түгүл, башкармасы жогуна карабай, бири кибиреп, экинчиси кыбырап, керээли кечке иштеген. Ал эми тигил топ таранчыларды үркүтүп көрөлүчү. Дуэте чогуу учканы менен канаты же тумшугу менен бири-бирин жыга коюп кеткенин көрбөйсүз. Ал эми биз адамдар көчөдө баратып кээде жөөлөп эле эмес, бири-бирибизди тоголото коюп кеткен учурларыбыз көп эле болот. Азыркы атом жана экология маселелери жана анын ар кыл проблемалары түбү барып так эле ушул жөнөкөй мисалга барып такалат. Анткени жок дегенде ушул таранчыларча ынтымагыбыз жок деген оюн айтса, арген аралашкан топто жер келечекте канча адамды багалат деген маселенин тегерегинде Мальтустан баштап кийинки эле Молликен же Пауль Эрдихке чейинки окумуштуулардын кээ бир калпыс оюна советтик окумуштуу кошула бербей өз оюн далилдөөгө өттү. Жер бизди мындан ары жетиштүү түрдө багалабы же жокпу деген сөз кийинки күндө көп айтыла баштады. Минтип сестенүүнүн, алдын ала тынчсыздануунун толук жүйөсү бар. Анткени айрыкча 20-кылымдын экинчи жарымындагы дүйнөлүк демографиялык взрыв ар бир адамды ойго салбай койбойт. Мындан 15 жыл илгери жер шарында 3 миллиард адам болсо, азыр 4 миллиарддан ашып кетти. Ушундан улам кээ бир урматтуу окумуштууларыбыз адамзат ушундай темп менен көбөйүп отурса, элдин саны кайда сыят? Адам тукумун токтотууга чама барбы? Болсо кандай? Элдин жарымын кырыш үчүн нейтрондуу 3-чү дүйнөлүк согуш керек болуп жүрбөсүн дегенге чейин барышты. Молликен мырзанын пикири боюнча адамдардын бактылуу жашашы алардын санына байланыштуу имиш. Эгер биз анын бул пикирине кошулалы десек, мындан мурун жер бетинде эл такыр аз кезинде эмнеге бактылуу заман болгон эмес? Азыркы адамдардын орточо жашы 70-75ке барса, ал кезде араң эле 35-40 эмес беле? Ошон үчүн дүйнөлүк бүгүнкү негизги максат элдин санын азайтууда эмес, аларды акыл эс менен туура жашоонун жолдорун изилдөөгө көңүл бурууда турат. Ошон үчүн советтик окумуштуу оюн аягына чыга албады. Конференция башталды. Азыр эле бака-шака түшкөн окумуштуулар көк скатерть жабылып, гүл коюлган президиумдуу залга киргенде жым болушуп, федерациянын президенти Броп, вице-президент Артоболевскийдин жана Пагуаш комитетинин председатели Марковдун докладын угуп, экинчи күнү окумуштуулар ар кыл секцияларга бөлүнүп кетишти. Арген Рамазанович, кайсы секцияда экениңизди жана эртең кайсыл газетага интервью берериңизди унуткан жоксузбу? Деди конференциянын күндөлүк программасын дилгир жана так башкарып элпек жүргөн аял. Эскертип койгону үчүн Арген ага ырахмат айтып, өз секциясына кошулуп, алар үчүн атайын бөлүнгөн автобусту көздөй басты. Эртеси борбордук газетанын корреспонденти жаш илимпоздордун катарында Аргенге мындай деген суроо менен кайрылды. Бүгүнкү кылым коогасына байланыштуу конференциянын катышуучусу катары кандай ой айтаар элеңиз?
Кылым коогасы азыркы учурда баарыбыздын коогабыз. Адам өлүмдөн качып кутула албасындай эле, жашоо бар жерде адам өз мезгилинин ар кыл проблемасынан кутула албайт. Дегеним бир өлкө же бүт дүйнө эле эмес, бир адам кээде өз проблемасын өзү чече албай жүрүп, өмүрү түгөнүп көз жумуп кетет. Демек проблема бул күрөш. Ал эми күрөш бул жашоо. Жашоосуз проблема, проблемасыз жашоо жок. Бирок ошол проблема кандай? Эмне проблема? Адамзатка пайдасынан зыяны, зыянынан пайдасы кайсы? Менимче биз чогулуп отурган конференциядагы маселенин мааниси мына ушунда. Баарыбызга белгилүү, адамзат 3000-жылдын босогосуна жакын келип, 20-кылым аяктап баратканда дүйнө элинин алдында эң орчундуу эки проблема пайда болду. Биринчиси дүйнөнү ядролук согуштан сактап калуу, экинчиси жаратылышты жана жаныбарларды тоноп бүлүнүүдөн коргоп калуу маселеси. Ушул эки маселе кийинки жылдары өтө көп айтыла баштачу болду. Анткени адам маймылдан бөлүнүп чыгып, өзүн багуу үчүн курал жасоо мындан 3 миллион жыл мурда Олдубай маданиятынан башталса, мына эми азыр адам руху акыл эстин туу чокусуна чыгып, күч эмгегин эле эмес, акыл эмгегин колдон ала баштаган электрондук машина доорунда куралды жан багуу үчүн эмес, тирүү жанды кыруу үчүн пайдалануу коркунучу пайда болду. Ушундан улам кээ бирөөлөрдүн адам өлүмдөн качып кутула албагандай эле дүйнө эли зор согуштан качып кутула албайбы деген ишенимге келип, бул коогага моюн сунуп бериши биринчиден бизге анча жага бербейт. Экинчиден алардын бул ишенимине биз анча ишене бербейбиз. Академик Курчатов өзү жасаган термоядролук бомбаны сыноо учурундагы апаат жарылууну көрүп, адам жүрөгүнүн ишин алчуудай жарылуу болду. Муну курал катары пайдаланууга болбойт деп түнү бою тынчсызданып уктай албай койгон экен. Көрсө, адамдар мүнөзүнө, адеп ахлагына жараша эки топко бөлүнө тура. Биринчиси адамзат үчүн пайдалуу иш жаратса, экинчиси ошол пайдалуу ишти илгертен эле бүлүндүрүп, бөлүп жарып талкалап келет. Мына ошол бүлүндүрүүчүлөр байыркы дүйнө менен орто кылымда Кудайдын атын сатып, илимий таанып билүүнүн алдыңкы өкүлдөрүн куугунтукка алып, Джорджано Бруно сыяктуу улуу илимпоздорду өрттөп ийүүгө чейин барса, бүгүнкү күндүн бүлүндүрүүчүлөрү ошол Бруно сыяктуу илимпоздордун ишин улантып, адамзат үчүн зор илимий ачылыштар жасаган окумуштуулардын эмгегин куралга айландырып, бирде атом менен жерди талкалап ийемдесе, бирде нейтрон менен жандуусун гана кырып, калганын соо коем деп гумандуулук кылып отурат. Ушундан улам окумуштуулардын бүткүл дүйнөлүк федерациясынын кезектеги өтүп аткан конференциясына эки сунушум бар. Бүгүнкүнүн эң коркунучтуу куралы болгон атом менен нейтрон бомбасын кайсы бир телебай тентектин колуна ишенип берип албас үчүн, дүйнө тагдырын чечүүчү жоопкерчиликтүү орундарга империалисттик өлкөлөрдүн агрессивдүү саясатчыларынын көрүнгөнү келе бербес үчүн, окумуштуулардын бүткүл дүйнөлүк федерациясы менен Пагош комитетин бириктирип, окумуштуулардын бүткүл дүйнөлүк бириккен уюмун түзүп, бул уюм өз уставына жараша мамлекетти башкаруучу орунга кандидатураны өзү сунуш кылса жана анын ишин такай өзү контролдукка алып турса, бул бир. Экинчиси, жаратылыш тоноп бүлүнүүдөн сактап калуу маселеси. Кыргыз элинде «Керегим сага айтам, келиним сен ук» деген бир макал бар. Ушунун сыңары жаратылыштын жакырданып, бүлүнүп баратышына илимий техникалык прогрессти күнөөлүү деп айыптаганыбыз менен принцибинде эч кандай техника эмес, өзүбүз күнөөлүүбүз. Техника тескерисинче жердеги нефть менен көмүрдү биз түгөтүп бараткан чагыбызда океандын шельфтүү жерлеринен нефть, газ, никель, ал эми күндөн энергия алып, кайра бизге жардамга келип атпайбы? Демек илимий техникалык прогресстен чочулабай, өзүбүздүн жаратылышка болгон мамиледен чочулашыбыз керек. Экологиялык ар кыл проблемаларды баарыбыз эле айтабыз. Бирок проблеманы баарыбыз эле аткарып атабызбы? Жаңы жылдык балатылардын миллиондоп кыйылышы канча айтылды. Бирок дале кыйылуу да, кыйыла бермек. Жасалма балатылар жасалып, же кагаз чыгаруу үчүн бир жыгач кыйсак, анын ордуна эки чыбык тигүүнү баарыбыз эле айтабыз.
Бирок ошону баарыбыз эле аткарып атабызбы? Кыскасы сөз көп, бирок натыйжа аз. Жер тагдырынан улам бир нерсе эске түшөт. Ушундай зор ааламда кантип эле жашоо ушул жалгыз жерде болуп калсын деп, башка планетадагы цивилизациянын каңырыш үнүн күтүп, 20 жылдан бери окумуштуулардын атайын тобу ааламдын төрт бурчуна кулагын төшөп отурат. Бирок ушуга чейин эч кандай үн жок. Эгер ушул кылымдын аягына чейин мен мындамын, сен кайдасың деген үн болбосо, окумуштуулар биротоло үмүт үзүп, изилдөө ишин токтоткону жатышат. Баш аягы жок кең ааламда бизге жашоо берген жалгыз гана ушул кенедей жер экенин билип, ушундан улам жер эненин кадырын адамдар жок дегенде ошондо билип, ошондо түшүнөрү бекен. Жердин ыйын ошондо угушаар бекен. Алаканына салып, көздөй көрүп, баркына жетер бекен. Баарыбызга белгилүү жер үстүндөгү не жандуу, не жансыз болсун, адамдын бедели сымал ашык кеми жок бири-бирине өтө оош кыйыш жаралган. Ошон үчүн карышкыр менен жыланды кырып, же байыртан бери көк шибери белчеге жетип, ээн эркен гүлдөп келген жер боорун ар кыл семирткичтерге же дарыларга чактап, жер үнүмүн, жер сапатын антебиз, минтебиз деген ашкере ой саналуу демилге менен жүрүп отуруп, акыры түбү жаратылышты оорукчал кылып албас бекенбиз деген ойго чөмүйсүң. Ушундан улам азыр канчалык өнүгүп өскөн доордо жашап атабыз дегенибиз менен, бирок биз али биле элек нерселер эгер океан болсо, а биздин азыркы илим болгону анын жанындагы кичинекей аралча экен. Бизди курчап турган чөйрөнүн сыры, галактиканын пайда болушу, сезим деген эмне, магнетизм деген эмне? Алыскы жылдыздарды айтпай эле коелу, күндүн ички түзүлүшү жөнүндөгү так маалыматтарды дүйнө окумуштуулардын бири да азырынча так айтып бере элек. Демек, адамзат алдында чечиле элек дагы канча проблемалар бар. Мына ушул ата-бабаларыбыздын улуу ишин биз андан ары улантышыбыз үчүн, аалам сырын дагы терең ачышыбыз үчүн тынч асман болуу үчүн дүйнөдөгү адамзат баары бирдей, ынсап ыймандуу болушу керек. Ал үчүн мектепте математика өзүнчө предмет болуп киргендей, этика, эстетика, адамдын адамга, жан-жаныбарга жана жаратылышка болгон мамилеси өзүнчө программалуу предмет болуп, 1-класстан вузду бүткөнгө чейин окутулушу керек окшойт. Анткени адам дүйнөдөгү көп нерсени чечүү же оңоо үчүн эң алдын өзүнүн аң сезимин, ынсап ыйманын оңоо керек. Бул айткандарым албетте жаңылык эмес. Айтылып келген, айтылып жүргөн, атүгүл дагы да айтыла берчү сөздөр. Бирок айтаарым, мындан ары да сөз болуп гана айтылып, а жер ого бетер кеселдей берсе, анда бара-бара жер тагдыры не болот? Өлгөндө эле эмес, төрөлгөндө да төшөк болуп, пендесине өз энедей жашоо берген жердин ыйын, айрыкча азыркы ыйын акыл эстүү адамдар биз укпасак ким угат? Айтаарым ушул. Рахмат маегиңизге. Сизге да рахмат. Арген Манас аэропортунан бери үйүнө такси менен келди. Келери менен кичинекей кызы жыгылып тура аны көздөй жүгүрдү. Бакайга, кызына, Ибаратка алган белектерин үстөл үстүнө коюп атып, эмнегедир аны сус тоскон Ибаратка: "Эмне, бир жериң ооруп атабы?" деди Арген. Ибараттын бакыракай көздөрүнөн жылт этип жаш чыга келди. Бакай 4 күндөн бери жок. Мектептен үйдү көздөй чыккан экен, бирок үйгө келбептир. Сен Москвадан келгенче үйдө жашап турсун деп тайнесине чалсам, ал мектептен келбей атат. Азыр эле таятасы мектепке кетти деди. Ошо бойдон Арген дароо Бакайдын таятасыныкына телефон чалды. Трубканы Бакайдын тайнеси алып, аябай чарчаңкы, нары кайгылуу үн менен: "Бакай дали табылбай, 2 күн мурун милицияга эле эмес, телевизор аркылуу жарыя кылышып, бирок натыйжа болбой, ушундан улам чалы күн түнү ошонун артынан жүрүп, азыр да анын үйдө жок экенин айтты." Арген ден дароо отуруп калды.